Бүгүн Талас шаарындагы Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1 орто мектебинде мугалимдердин арасында спартакиада болуп өттү. Спартакиадага облустун бардык райондорунан тандалган командалар келип, спорттун 7 түрү боюнча таймаш өткөрүштү. Бул спартакиадага райондордон тандалып, райондордо өткөн спартакиадалардан алдыңкы орундарды камсыздаган мугалимдер келип атат. Бул жолу кыздар арасында волейбол, ордо, стол тенниси жана башка спорттук оюндардын түрлөрү боюнча мугалимдер өз ара таймашып, анан мыктылардын мыктысы тандалып, республикалык спартакиадага жолдомо алышат. Борул Калыбаева Бакай ата районундагы Ленин атындагы орто мектебинде китепканачы болуп эмгектенет. Борул Калыбаева райондун атынан тогуз коргоол боюнча мелдешке катышып жатат. Бүгүн ушу Таласка тогуз коргоол боюнча таймашууга келдик. Азыр биринчи тур бүттү. Биринчи турда жеңдим. Буюрса дагы 4 тур бар. Ошол 4 турду утсак буюрса көлгө барабыз деген үмүтүбүз бар. Былтыр да ошо биринчини алып, көлдөн экинчи орунду алып келебиз. Таймаш жакшы маанайда өтүп атат. Мугалимдер арасындагы спартакиада ден соолукту чыңдоо максатында жылына салттуу түрдө өткөрүлүп келет. Бул билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте макулдашылган иш-чара, жылда эле өтүлүүчү иш-чара. Мында мугалимдер өздөрүнүн билим жагынан дагы эмес, ушу спорт боюнча дагы таймашуу болуп турат. Бул эң негизгиси мугалимдер арасындагы достукту бекемдейт. Ошондой эле бул иш-чарадан облустуктан жеңген мугалимдерибиз республикалык турга катышат. Анан бул республикалык туру Ысык көл облусунда болмокчу. Волейбол оюнуна жаштар командаларынан тышкары орто жаштагы, жогорку курактагы мугалимдер катышып, чеберчиликтерин көрсөтүштү. Билим берүү тармагында облустук спартакиада жеңүүчү деп табылган командалар июль айында Ысык көл облусунда өтө турган республикалык спартакиадага жолдомо алышат. Айжамал Байырбек кызы, Орозбек Бейшебаев, Урмат Олдурбек уулу, Талас шаары.